Кудайдын чакырыгы 23 декабрь. Бизди Машаяктын сүйүүсүнөн ким ажырата алат? Кудайдын сүйүүсү сырткы шарттардан көз каранды эмес. Паул көп нерсени башынан өткөрдү. Кайгыны, кысымчылыкты, куугунтукту, ачкачылыкты жана дагы башка кыйынчылыктарды. Ушулардын баарын карап туруп, Кудай Паулду сүйгөн эмес окшойт деши мүмкүн кимдир бирөө. Бирок андай эмес. Кыйынчылыктар Кудай таштап кетти дегенди билдирбейт. Тескерисинче, кыйынчылыктарда биз Кудайдын сүйүүсүн тереңирээк сезебиз. Кудайдын сүйүүсү күнөөдөн жана жыгылуудан да күчтүү. Бирөөлөр ойлойт, Кудай жакшы адамдарды, жаңылбагандарды сүйөт. Бирок жазуу эмне дейт? Машаяк болсо, биз күнөөкөр кезде биз үчүн өлдү. Бул аркылуу Кудай өзүнүн бизге болгон сүйүүсүн далилдеди. Биздин күнөөлөр Кудайга жакпайт, ооба. Бирок алар Кудайдын бизге болгон сүйүүсүн жок кылбайт. Кудайдын сүйүүсү бул биздин адилеттигибиз үчүн берилген сыйлык эмес. Кудайдын сүйүүсү өлүмдөн да күчтүү. Өлүм да, өмүр да бизди Кудайдын сүйүүсүнөн ажырата албайт, дейт элчи Павыл өзүнүн катында. Өлүм деген сөз өтө сүрдүү сөз. Кудайды тааныбаган адам өлүмдөн коркот. Аны атагандан да коркот. Бирок өлүм жеңилген душман. Аны Иса Машаяк айкаш чыгышта жеңген. Бул жердегинин баары бүткөндө да Кудайдын сүйүүсү түбөлүктө да уланат. Кудай өз сүйүүсүн Исанын өлүмү аркылуу далилдеди. Эч нерсе, эч ким бүгүнкү күн, эртеңки күн да Кудайдын сүйүүсүнөн ажырата албайт. Ушул чындык биздин жаныбыздын негизи болсун, кайгыда соротсун. Кудай менен жашообузду улантканга күч болсун.